Кыргыз элинин улуттук кол өнөрчүлүгүндө саймачылыктын ордо өзгөчө бааланат. Мисалы, аны көбүнчө туш кийиз, ошондой эле буюм тайымдардын башка түрлөрүндө гана кезиктирбестен, кийим кечелерде дагы көбүрөөк учуратабыз. Компьютердин саймасы баары бир колго сайылган же болбосо машинеге сайылган саймадай болбойт. Аны азыр таанып калышты. Нукуралуулук деген бар да. Ошо нукура сайма, нукура кийим кече же болбосо нукура жасалган буюм бар. Ошон үчүн бул нукура илгертен берки келаткан буюм теримди жасоодо бул сайма деген аябай жакшы. Бизде ушу тамбурный машинелер иштейт бир нече. Анан ошого сайма сайдырабыз. Анан баягы көпчүлүктөн билип калам да, жана компьютер саймага окшош кылып эле. Компьютер сайма бир эле жолу бир эле ушу бир чыптаманы сая турган болсо, ошондо 18 чыптама катары менен же болбосо 32 чыптама катары менен 8 канча головкасы бар болсо ошого жараша сайылып кетет да. А биздики болсо бирден сайылат. Сүрөттөрү дагы ошо бөлүнөт, жөнөкөй сүрөттөр, этнический сүрөттөр, илгертиден калгандар деп бөлүнөт да. Ошол боюнча кийимдерди ошондой жакшы саймалар менен сайганга аракет кылабыз. Сайма саюуда кийимге түшүрүлгөн оюм чийимдердин ар биринин өзүнө гана таандык мүнөздөмөсү болот. Сайманын өзүнүн сайылыш жолу боюнча мына жерде башы ылдый карап турат. Анан бул ылдый карап турганы өзүнүн өзөгүнө жараша туура эле. Сайманы саярда карайбыз да, түшүрүп алган сайманы, чийип алган сайманы карайбыз. Анан ошо боюнча сайылат. Кыял мамлекеттик ишканасындагы саймачылык боюнча цех өзүнчө чоң жамаатты бириктирет. Анан бул жерде сайма цех деп аталганы сайма цех болгону менен бул жерде баардык нерсе чыгат. Калпак ушул жерде жасалат. Калпактын түрлөрүн жасайбыз, кийимдин түрлөрүн жасайбыз, сувенирлер, панолор, баардык нерсе чыгат да. Ушул жаш өзгөчөлүктөрүнө карап дагы, мисалы, баш кийимдин бир канча түрлөрүн жасайсыздар да. Жаш өзгөчөлүк дегенде бул кийинки убакта кийинки жаштар ошо аны каяктан таап алышат, ошо китептерде жазылып калып кеткени барбы, ал жөнүндө түшүнүгүм жок. Мен деле мына Кудай шүгүр жашым 70ке келип калган кишимин. Илгери ошо жаш балдарга калпактарды кызыл кылып, жашыл кылып тигип беришкен да. Биздин апаларыбыз ошо ал убакта эмне мата деле көп жок болгон, өздөрү жүндөн жакшынакай кылып кийиздер жасап алып, анан кийизден калпактардын түрлөрү жасалган. Анан ошо уздун, чебердин жасаган ыкмасы боюнча жасалат да булар калпак деле. Илгертен келаткан калпактарыбыз ушу 4 талаа болуп эле кадимкидей эле калпактар жасалган. Эки четине тилик салынып коюлган. Эки четине тилик салынып койгон себеби көчмөндөр болгон да биздин кыргыздар. Анан ошо тияктан бияка тоолордон көчүп жүрүшкөн биздин кыргыз калкы. Анан ошондо баягы күн тийип атса маңдайын түшүрүп алышып, жаан жаап атса аркасын түшүрүп алышып, ошентип анан калпактарды кийишкен. Анан негизи калпак тегерек эле болгон. Негизи калпак тегерек эле болгон да. Анан калпактын түрлөрү көп эми. Калпак боюнча айта берсек калпактын түрлөрү көп. Баланын калпагы, чоң кишинин калпагы, аксакалдын калпагы деп. Бакай калпак деп мисалы. Ушундай эле бөлүнөт. Негизичи бала калпак, анан кийин жөн эле чоң эр жеткен жигиттин калпагы, анан ошо мырзаларыбыздын калпактары, анан аксакалдарыбыздын калпагы болуп эле бөлүнөт. Анан жанагы баланча жашка чейин, жашыл баланчага чейин кызыл деген бул туура эмес деп ойлойм. Анткени себеби убагында кызыл даже боек табышкан эмес. Көчмөн калп боек табылган эмес, жөнөкөй эле. Ошо кийизден, ак кийизден жакшынакай кылып калпак жасап алып эле уз чебердин колу менен жасалган калпакты ошо мырзаларыбыз кийген. Калпакты аябай аздектеп күтүшкөн, жүктүн үстүнө бийик жерге коюп дегендей. Анан кийин азыр ошо орто жерде чыгып атат, мына ошо илгери 13 жашка чейин мынча кийген, анан бир мүчөлдө мынткен, анан бул муну мен туура эмес деп эсептейм.
Мына ушул жерде иштеп атканыма мына 84-жылдан бери иштейм. Кудайга шүгүр, ушу калпактын бир нечесинин автору десем да болот өзүмдү. Анан калпак боюнча менден көп билген бул Кыргызстанда киши деле жок болуш керек негизи. Калпак боюнча, калпактын түшүнүгү боюнча. Калпак деген ушу биздин эле уус чебер апаларыбыздан эле калган, бизге калган эле табарик белек. Ушу калпактардын Кытай калпактан айырмачылыгын кантип тааныса болот? Мисалы, кийизин өзүңүздөр ыйлеп, өзүңүздөр жасайсыздарбы бышырып? Ооба, азыр мына кол кийизден дагы кийиздер жасалып атат жакшынакай болуп. Биздин ушу устарыбыз аябай мыкты экен, азыр кийиздин түрүн чыгарып койгон. Мурун болсо ошо 1937-жылы Сосновкада фетровый фабрика чыккан экен. Азыр ушул күнгө чейин иштеп турат. Анан ошол фабрикадан алып келип алабыз кийиздерди. Ал тоголок түрүндө жасалат. Мына ушу кийиз ушу Сосновкадан чыгат. Ушундай болуп тоголок түрүндө чыгат да. Анан ушу кийизди биз алып анан үлгүбүз боюнча анан муну 4кө бөлүп алып, үтүктөп алып, анан каалаган калпагыбыздын үлгүсүн түшүрүп алып, анан ушул фетирден калпак жасайбыз. Бул ошол жерде жасалат. Анан Токмокто бар, Курбанов атында валяльный войлочный фабрика деген бар. Ошол жерде анда мындай түз боюнча листовой болуп чыгат да. Кийизден сайып алып, мына могу топуларды азыр чыгарып атабыз да. Сиздер Кыял мамлекеттик ишканасынын саймачылык өнөрү боюнча цехинин иш ыргагы менен тааныша алдыңыздар.